Бакыт ошол кеткен бойдон айылга кайтып келген жок. Ата-энеси да балдарын окутуу үчүн шаарга жайгашып иштеп калышты. Медакадемияны аяктаган Бакыт ординатураны Германиядан бүтүрдү. Мына бүтүп келип ушул ооруканага жайгашмак. Бакытка өтө эле таң калыштуу болгону ошондогу периштедей кыздын, өзгөчө жандын, тим эле бул дүйнөгө кээде гана жаралуучу сулуулук периштенин мындай абалга келип калганы өкүнүчтүү да таң калыштуу болду. Эрте менен эрте турган Бакыт жетекчиден уруксат сурап, өз айылына жөнөп кетти. Анын максаты Назик эмне үчүн бул жерде? Анын жакындары эмне үчүн кабар албай койгон? Мына ушуларды билүү эле. Ал жетекчиден дагы бул нерсени суранды. Менин ким экенимди, бул жерге келгенимди Назикке айтпай турууну. Бакыттын чоңойгон үйүндө азыр атасынын эниси Султан турат. Ал туугандары менен көрүшүп, сурашып, конок болгондон кийин айылды аралап келүү үчүн көчөгө чыкты. Көптөн бери айылына келбегендиктен сагынып да калыптыр. Жаштыктагы, балалыктагы баскан жолдорун, көчөлөрдү көрүп, күлмүңдөп келатты. Бирок кылт этип Назик эске түшкөндө муңая түшөт. Анын жаштыгы, балалыгы мына ошол Назик бар үчүн өтө шаңдуу, маанилүү өткөндөй сезилип кетти. Анын максаты Назиктин эң жакын курбусу Нурайды издөө эле. Нурай жөнүндө да билип алды. Себеби Султандын аялы жеңеси Нурайдын азыр мектепте мугалим болуп иштеп аткандыгын, 2 балалуу болгондугун айтып берди. Ал көчөнү айланып туура эле мектепти көздөй жөнөдү. Бакыт, кандайсың? Сен белең? Деп күлүп жайнап келип учурашты Нурай. Сонун жигит болуп турсуң. Азыр эле мага тамашалашып аткан. Сени сыртта сулуу жигит чакырып жатат деп. Кайсыл жигит чакырсын мени? Өзүм жигитим теңирейген эле. Ким болду экен деп таң калып чыкканмын. Чын эле сулуу жигит болуп турсуң. Канча жыл болуп кетти көрүшпөгөнүбүзгө. Чоң доктор болдуң. Куттуктаймын. Саламатсыңбы? Нурай, өзүң да жакшынакай келин болуп турсуң. Илгери эле дил баян, жат жазууларды сенден көчүрчү элек. Туура тандапсың кесибиңи. Койсоңчу Бакыт, ичибизден эң жакшы окуган сен эмес белең? Канча кыздар сага ашык болду. Бирок сенин көзүң Назиктен башка эч кимди көрчү эмес. Назикти эстесем дагы эле ыйлагым келет. Ал айылдын чүрөгү эмес беле? Байкуш, ошондо эле сени тандаш керек болчу. Мен канча жолу айткам. Бакыт сени сүйөт, карачы көздөрүн деп. Канча жолу сен жалдырап караганыңды мен ага көрсөтүп эле тургам. Ал сени сезет болчу. Бирок болотту тандабадыбы? Көйрөңдөп, атасынын акчасына көп, костюмду кайра-кайра түрлөп кийип, машина тээп,
ошол учурда менимче бир аз анын сулуулугу, көйрөңдүгү Назикти тартып кетти окшойт. Назиктин тагдыры мындай болушун ким билиптир? Эч эле ойлобогон окуялар болуп кетпедиби? Сен эрте эле кетип калдың шаарга. Назик андан кийин Болот менен өтө эле жакын болуп кетишти. Бир күнү мага келип, Болот мага "Сен меникисиң" деди. Мен эми аныкы болдум деп өздөрүнүн жакындашканын кубанып билдирген. Тентек кызсың деп койгом ошондо. Биз да кеттик сенден кийин бир-бирден шаарга. Мен кыргыз тил адабиятка, Назик консерваторияга, Болот болсо аскердик окуу жайына тапшырды. Жаштык кандай жакшы. Назик ал жакта андан да кулпунуп, андан да сулуу болуп кеткен эле. Дайым Болот менен бирге ээрчишип жүрүшөт. Тез-тез жолугушуп турдук. Бир күн эле Назикти айылдан чакырып калышты. Билесиңби, апасы ооруп жүрчү эле. Каттуулашып калыптыр. Апаңды кара деп чакырышты. Себеби каттуу жатып калган эле. Ошондо Назик убактылуу окуусун ташташка мажбур болду. Назик жарым жылдай апасынын оорусу менен алышты. Ал тез-тез мага кат аркылуу "Болот эмне кылып атат? Болотту көрөсүңбү? Ал эмне кылып жүрөт? Менден кабар албай койду да, айылга эч келбей калды да" деген суроолор менен ушунчалык мени жадатып, тез-тез кат жазатты. Мен Болоттон кабар алып койсоң Назиктен" деп айткан суроома жооп деле алган жокмун. Болотко мен илгертен ишенген эмес элем. Ал билесиң да, көйрөңүрөөк болчу. Назик кеткенден кийин көп өтпөй эле шаардык бир кызды таап алган. Ошо менен киного барып, танцага барып, дайым бирге жүрүп калды. Аны мен кантип Назикке айтайын? Жок, көргөн жокмун деп кутулуп калчумун. Бир күнү айылдан суук кабар келди. Назиктин апасы өттү деп. Ошондо мен барып, Назик менен бирге болдум. Ушунчалык кайгырганын айтпа. Жер тыткылап ыйлайт. Назик үйдүн жалгыз эмес беле. Апасынын ага болгон камкордугун жакшы билебиз да. Ушунчалык мээримин төгө өстүрбөдү беле. Апасын жоготуп, Назик абдан жаман абалда турганда, каяктандыр Болот үйүнө ошол шаардык кызын алып келип калды. Эмне үчүн алып келди десең, ал айылдагы окуяны укканда Назик менен болгон мамилеси да бар болчу. Ошого карабастан айылга алып келип, тез эле үйлөнүп алды. Бул Назикке абдан оор тийди. Ал бир жагынан апасын жоготуп, экинчи жагынан өзүн арнап, өмүр бою сүйүп жүргөн Болотунан айрылды. Бул эки дарт аны мына ушул абалга жеткирди. Бир жыл өткөндөн кийин атасы үйлөнүп алды. Жаңы келген өгөй эне бойдок кыздын, бойго жеткен кыздын мындай абалда отурушуна чыдаган жок. Ал ага каттуу тийди. Өзүнүн өкүмүн көрсөттү. Мындай мамилеге чыдабаган
Назик жаштарын жулгулап апасына мени алып кетсең боло, мени кош алып кетпедиңби деп ыйлактап бүк түшүп жатып калды. Ушуну эле күтүп тургансып өгөйүнө атасын көндүрдү да ошол ооруканага жеткирип ташташты. Мына биздин сулуу Назиктин окуясы деп көзүнө жаш келип ыйлактап атып Нурай бардыгын айтып берди. Назиктин атасы да жаңы алган аялынын сөзүнөн чыкпай ошонун ою менен болуп калды. Чындыгында мен да Назикти издеп барып аны көрсөм болмок, бирок азыр кайнененин колундамын. Ал бир аз катуураак, өз эрким колумда эмес. Бакыт Нурайдын бул айткан сөздөрүн көзүнө жаш алып атып укту. Ошол мезгилде Назиктин жанында болбогонуна өкүнүп кетти. Болотко жетип барып, аны муштап, сабап, ошол кылган кылыгына өч алгысы келди. Бирок ал бул жерде эмес эле. Нурайдан Назиктин үйүнө барып, ал үчүн эң ыйык болгон буюмдарын алып чыгып берүүсүн өтүндү. Нурай макул болду да мектепке кайра кирип кетти. Бакыт Нурайдын алдында өзүн токтотуп турган, бирок мектептен чыгары менен, короосунан чыгары менен көчө бойлоп өзүн токтото албай ыйлап баратты. Ал өзүнүн периштесин ушундай акыбалда болсо да сезбегенин, ошол учурдагы кыйынчылыкты жалгыз өткөргөнүн, ичиндеги оор арман менен сезип ыйлап баратты. Эртең менен Нурайдан Назиктин буюмдарын алып ооруканага келди. Ал келгенче ошол баштыкты бекем кучактап келди. Назиктин окуучулук, балалык күндөрүн элестетип, бирде күлүп, бирде муңайып, жылуу сезим менен ошол баштыкчаны өзүнө жакын тутуп, көкүрөгүнө бекем кучактап алып келди. Керебетине баштыкчаны жайып, бул жерде эмнелер болду экен? Назигимдин кайсыл буюмдары салынды экен деп көрдү. Чындыгында Назик жаштыгында чоңоюп калганда да кээде сумкасына салып келчү апасы жасап берген чийик курчак. Аны балалык кезинде да көтөргөн, чын эстейт Бакыт. Негедир кээ бир адам балалыгындагы ыйык нерсени таштабайт го. Мына ошолдой бул да тумар катарыбы окуучулук күндөрдө да көтөрүп жүргөн. Бакыт чий курчакты алды да аны сылап койду. Мойнуна салып жүргөн көгүлдөр
шарфы, кичинекей сумочкасы, ал көбүнчө колтугуна кысып алчу. Анын ичинде эмнелер болду экен деп кызыккан бир мезгилде Бакыт ачып да көргүсү келген. Бирок тартынган, себеби Назиктин ар бир буюм ага кызык сезилчү. Чындыгында аны акырын ача баштады. Ичинде кичинекей күзгүсү жана күмүш шакеги бар экен.